Бүгүнкү 1 саатың эртеңки 2 саатка тете. Томас Фуллер. Кутман кеч, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Ош Берим маалымат программасы, студияда Аяна Байтемирова. Кыргыз-орус алакасын бекемдеген саамалык өз ишин баштады. Коронавирус боюнча саламаттык сактоо министри эскертүү таратты. 1 ноябрдан баштап унааларга электрондук паспорт киргизилет. Кыргызстанда пландалган Азия оюндары вируска карата токтотулду. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Москвага болгон иш сапарынын алкагында Орусиянын лидери Владимир Путин менен жолукту. Анда Кыргызстан менен Россиянын кайчылаш жылынын алкагында 200дөн ашуун иш-чара өткөрүлөрү айтылды. Аны менен катар мамлекет башчы эки тараптуу кызматташуунун деңгээли жогорулап, алака мындан арыда бекемделерин кошумчалады. Белгилей кетсек, Жээнбековдун Москвага болгон сапары 27-28 февралда өттү. Сапардын алкагында эки мамлекет башчылары өлкөнүн кайчылаш жылын расмий ачты. Салтанат Кремль сарайында өттү. Эки президент сөз сүйлөп, Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы байланыш мындан арыда бекемделе турганына токтолушту. Соңунда эки мамлекеттин өнөрпоздору катышкан гала-концерт болду. Эскерте кетсек, эки өлкөнүн кайчылаш жылын өткөрүү боюнча чечим Орусиянын лидери Владимир Путинден Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапары учурунда кабыл алынган. Анын алкагында быйыл эки жакта тең бир катар иш-чаралар пландалган. Урматтуу мекендештерим, Кыргызстанда алыста жүрсөңөр да, ар бириңер ар дайым биздин оюбузда турасыңар. Россиянын жана Евразес мамлекеттеринин жетекчилиги менен бирге сиздердин жашоо, окуу жана иштөө шартыңарды жакшыртуу ишибизди мындан арыда уланта беребиз. Коронавируска байланыштуу саламаттык сактоо министрлиги жана тиешелүү мамлекеттик органдар калкка эскертүү таратышты. Министр Космосбек Чолпонбаев, өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Калыс Ахматов, чек ара кызматынын төрагасы Улукбек Шаршеев эл көп болгон жерлерге барбоону сунуштады. Мындан сырткары жума намазга барган жерде сак болуп, мүмкүн болсо токтото туруу керектигин эскертишти. Учурда Япония, Түштүк Корея, Иран, Италия жана Кытайдагы жарандардын Кыргызстанга кириши убактылуу чектелди. Ал эми Тышкы иштер министринин орун басары Нурлан Абдрахманов кыргызстандыктарды бул өлкөлөргө барбай турууну сунуштады. Мамлекеттик каттоо кызматы транспорттардын электрондук паспорт системасын киргизет. 1 ноябрдан тарта ЭАЭПке мүчө өлкөлөр бирдиктүү системага өтөт. Транспорт каражаттарынын электрондук паспортунда автоунаа туурасында бардык маалыматтар болот. Үлгүсү, модели, түсү, салмагы, чыккан жылы, кыймылдаткычтын көлөмү, кузовунун номери, ВИН коду жазылат. Жалпысынан алганда автоунаа туурасында 100дөй маалымат топтолот. Мындан ары ЭАЭП мамлекеттеринин аймагында автоунаалардын жүрүүсү, аларды каттоо, соодалоо бир топ коопсуз болуп калат. Эйр Манас компаниясы 1 марттан тарта Бишкек-Ош каттамын токтотору маалым болду. Ал эми буга чейин билет сатып алган жүргүнчүлөргө акчасы кайра кайтарылып берилет. Каттамдардын токтошунун себептери жана качан кайра жанданары азырынча белгисиз. Эйр Манас түркиялык Pegasus компаниясы менен бирге иштеп келген. Былтыр болсо Pegasus ишин токтотуп, анын каттамдарын аткарып жүргөн Эйр Манас компаниясы мындан ары Авиатрейд ишканасы менен кызматташат. Буга чейин учактардын техникалык маселелерден улам бир нече Бишкек-Ош багытындагы каттам үзгүлтүккө учураган. Бишкек-Ош каттамы боюнча жүргүнчүлөрдү күн сайын Эйр Манастан тышкары Тезжет, авиатрафик компаниялары ташыйт. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы каттоо, каржылоо, үгүт жана укук маселелери боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. 12 апрелде өтө турган жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодо БШКнын төрагасы Нуржан Шайлдабекова шайлоо мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөр, шайлоого катышуунун негизги принциптери жөнүндө айтып берди. Шайлоону тынч өткөрүүгө дагы кандай аракеттер көрүлүүдө кийинки материалда.
Шайлоо фонддоруна акча каражаттарын салуу, алардын келип чыгышы боюнча процесстер эми мыйзам боюнча катуу көзөмөлдөнөт. Шайлоо фондуларын жүргүзүүнүн жаңы эрежелеринин артыкчылыгы үгүт иштери үчүн түшкөн бардык акча каражаттары жана чыгымдар канча киргизилгени, качан жана ким тарабынан таратылганы так даана көрсөтүлүп жарыяланат деп билдирди Боршайкомдун төрайымы. Туруктуу жашаган жерин өзгөртүп, бирок маалыматтык чепте тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизбеген жарандар же жаңы паспорт алып жетишпей калган адамдар шайлоочулардын тизмесине кирбей калат. Быйылкы шайлоо эрежелери мурдагыдан айырмаланып, шайлоого кеткен бардык чыгымдар сайтка чыгат. Мындай кадам шайлоонун ачык айкын өтөрүн көрсөтөт. Өз кезегинде Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан мындай семинар тренингтерди өткөрүлүшү жөн гана маалыматтарды алууга эле эмес, суроо берүү, түздөн-түз маселелерди кабыргасынан коюуга жана аларды тийиштүү адистер менен чечүүгө мүмкүндүк түзүлөт деп билдирди жарандык платформанын жетекчиси Айнура Усупбекова. Жакында чыр чатак чыкпадыбы шайлоо тизмеси менен. Менин оюмча, укук коргоо органдары азыркы убакта өзүнүн изилдөөсүн жүргүзүп атат. Мамлекеттик каттоо кызматкерлерге менин оюмча ушундай жоопкерчиликке тартат деп ойлойбуз. Көпчүлүк айылдар менен райондордо көп адамдарды каттоодон өткөрүү арбын катталууда. Мисалы, Ошто бир даректе 1000ге жакын адамды каттап жиберишкени тууралуу маалымат бар. ИИМ кызматкерлери шайлоочуларды каттоо учурундагы мүчүлүштүктөр болуп кетпесин үчүн алдын ала текшерүү чаралары жүрүп жатканын айтышты. Азыр дээрлик бардык аймактар бүтүп, Чүй облусу калган. Шайлоо өткөрүүдө ички иштер органдарынын милдети бул коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо. Анын ичинде бул Борбордук шайлоо комиссиясынын болгон шайлоого тийиштүү шаймандарын, шайлоочулардын тизмесин жеткирилген күндөн баштап жана бюллетендерди басып чыгаруудан баштап ордуна жеткирүүдө бюллетендердин коопсуздугун камсыздоо жана шайлоо өткөрүү күнү ошол шайлоо участкасында, шайлоо тилкесинде ошол коомдук тартип жана коопсуздук камсыздоо болуп эсептелинет. Шайлоого чейинки даярдыктарда да, шайлоо өтүп жаткан күндү да мыйзам бузуулардын болбошун камсыздоо үчүн башкы прокуратуранын мойнуна жүктөлгөн. Кадимки иш жарандардан тартып өзүн өзү башкаруу органдары, мамлекеттик органдардагы шайлоонун жүрүшүндөгү даярдыктар прокуратура тарабынан катуу көзөмөлгө алынарын башкы прокуратура кызматкери билдирди. Прокуратура органдарына дагы ушул мыйзамдарды кынтыксыз сактоону камсыз кылуусу жүктөлгөн. Ошондуктан шайлоонун даярдыгы дагы, шайлоо күнү дагы, шайлоо өткөзүүдө дагы ушу мыйзамдардын сакталышын камсыз кылуу, мыйзам бузуучулуктарды болдурбоо, алдын алуу, жоюу боюнча прокуратура тарабынан тийиштүү иш-чаралар жүргүзүлөт. Эске салсак, Борбордук шайлоо комитети түшүндүрүү максатындагы семинар тренингтерди жергиликтүү кеңештерде шайлоо боло турчу жерлер жайгашкан 5 шаарда өткөрөт. Жазгүл Кенжеева, Нурмухаммед Абдымажинов, Ош Бирим жаңылыктары. Келечекте Кыргызстандын шаарларын жылуулук менен камсыздоого мүмкүнчүлүк азаят. Ага себеп электр энергиясына болгон талаптын өскөндүгү. Мисалга, көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу көбөйгөн ири шаарларда жылуулук камсыздоо ишканаларынын от казандары туруштук бербей жатканы маалым. Халкты жылуулук менен камсыздоо үчүн мамлекеттен субсидия берилгенине карабастан 4 миллиард зыян тарткан Улуттук энерго холдинг башкармалыгы шаарлардагы жылуулук камсыздоону жергиликтүү бюджеттин эсебине өткөрүү сунушун койду. Анын себептери кийинки материалда. Ош шаарында келечекте Кыргызстандын ири шаарларын жылуулук менен камсыздоо маселеси талкууланды. Анда республика боюнча акыркы 5 жыл аралыгында өлкөдөгү жаңы курулуп жаткан үйлөрдү жылуулукка туташтыруу маселеси коюлду. Абоненттердин санынын кескин өсүүсүнө байланыштуу от казандардын союз мезгилинен бери иштетилип келгендиктен жылуулук берүүдө кошумча басымды көтөрүү кыйынга турары айтылды. Токтолуп кете турган болсок, 1 жылдык годовой бюджети где-то 700-750 миллион тегерегинде. Biz artık 21. kılımda yaşap atağımız. Oşonu biz hatta yok degende 180 milyonga çeyin düşürgen mümkünçülük var. 700 milyondu жергиликтүү бийлик органдары көтөрө албаса, 180 миллионду көтөрө аласыздар да. Ош жана Бишкек шаарларын жылуулук менен камсыздоодо ишканаларды толугу менен жергиликтүү бийликтин карамагына өткөрүү маселеси каралды. Көп кабаттуу үйлөрдүн саны көбөйгөн Ош шаарында кышкы мезгилде жылуулукту камсыздоо үчүн жылуулук ишканаларын модернизациялоо жана дотация маселеси чечилсе гана бул иш караларын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү айтып чыгышты. Эми муниципалдык ишкана боюнча айтып кетсем, жылуулук камсыздоо муниципалдык ишканасы 2011 жылдан баштап бизге Ош шаарынын мэриясына муниципалдык болуп өткөн.
Улуттук энерго холдинг башкармалыгынын карамагында Бишкек жылуулук энергостанциясы, Ош жылуулук энерго ишканасы сыяктуу ири жылуулук берүү тармактары камтыйт. Калкты жылуулук менен камсыздаган Улуттук энерго холдинг элге жылуулук берүүнүн эсебинен 4 миллиард зыян тартса, бул көрсөткүч Ош шаарында 400 миллион сомду түзөт. Канчалык этаж үйлөр бар, канчалык жер үйлөр бар, канчалык өнөр жай объекттери бар. Ошого жараша жылуулукту өзүңөр уюштурсаңар деген сунушту айтып келебиз да. Тилекке каршы андай немени булар жергиликтүү органдар мындай бир өздөрүнө алып мындай маселени чечкенге мүмкүнчүлүгү бүгүн жок болду. Ош шаарында жалпы 900дөн ашуун көп кабаттуу үйлөр жылуулукка уланган. Алардын бири Ош жылуулук камсыздоо муниципалдык ишканасы. Жалпы бюджети 380 миллион сомду түзөт. Каражаттын 75% көмүр жана электр энергиясын сатып алууга жумшалат. Мекемеден белгилешкендей, келечекте от казандар жаңы курулган көп кабаттуу үйлөргө толугу менен жылуулук жеткирүүгө көлөмү жетпейт. Мамлекет тарабынан субсидия берилсе да, келечекте башка өлкөлөр сыяктуу абоненттерге төлөм өздүк наркта өтүү мезгили келет. Ишкана өзү хоз расчетунда биздин ишкана муниципалдык менен хоз расчетунда эгерде бизде ошол жерде кубаттуулугу ошо от казанын кубаттуулугу жетсе биз тектик шарттама беребиз, эгерде жетпесе биз айтып атпайбыз, бербейбиз. Негизине алганда ошол жаңы курулуп аткан үйлөр өздөрүнө жаңы от казан салыш керек да. Шаардагы жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу турак үйлөргө индивидуалдык модулдук от казандар менен камсыздоо мезгили келди дейт жылуулук тармагынын өкүлдөрү. Бирок мындай от казандарды орноштуруу менен жылуулукка болгон тарифтин да өсүшү күтүлөт. Макбурат Алибаева, Надыр Боронбаев, Ош Бирим жаңылыктары. Аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында Аламүдүн айылдык аймагында таза суу менен камсыздай турган объект курулуп, ишке кирди. Жалпысынан муну менен 6000ден ашуун адам таза суу менен камсыздалып, мындан тышкары жергиликтүү тургундар үчүн сууга болгон тариф кескин түшөт. Акыркы жылдары Кыргызстанда аймактарды таза суу менен камсыздоо аракеттери жүрүп келет. Бул жаатта Аламүдүн айылдык аймагында да активдүү иш-чаралар жасалууда. Бүгүн таза суу менен камсыздоочу объекттин курулушун жергиликтүү тургундар абдан көптөн күткөн. Азыр жакшы таза суу напор күчтүү жыргап эле калдык. Буга чейин Аламүдүн айылдык аймакты таза суу менен Борбор кала камсыздап келген. Учурда бул аймакта суу менен камсыздоочу 10 объект тургузулуп, эми мындан ары Аламүдүн району суу боюнча шаарга көз каранды болбойт. Мындан тышкары жергиликтүү тургундар буга чейин сууга адам башына 70 сом төлөп келсе, мындан ары алар 25 сом төлөшөт. Таза суу менен камсыздоочу объектиси 115 гектар жерди, 9 көчөнү, 430 үйдү, 2,5 миң адамды суу менен камсыздайт. Ал эми жалпысынан 6000 кишиге караштырылган. Бүгүнкү суу мунарасынын ачылышы менен биз таза суу менен камсыз кылуу жергиликтүү калкты, жашоочуларды 98%га чыктык бүгүнкү күнү. Биздин эле эң баягы майда чүйдө деп кетсек болот. Жердин астында жаткан суу турбаларын эле алмаштырып эле жаңыртып коюш эле калды. Калган маанилүү чоң каражатты кете турган нерсени биз өзүбүзгө бүтүрүп алдык. Жалпысынан курулушка 4 миллиондон ашуун каражат жергиликтүү бюджеттен бөлүнүп берилип, долбоор 18 ай ичинде ишке ашкан. Объект тургузулган жер тилкесин жергиликтүү жашоочу акысыз берген. Мындан ары да иштер көп. Мен айтып кетет элем, ыраазычылык ушу бүгүнкү күн менен пайдаланып. Мынау жерди 12 сотка жерди, ушу жердеги жараны эле бекерин берди. Ушу 12 сотка жалпы бүтмөдөн. Бекер берип, бул айыл өкмөттү кеңеши биргиликте чечти. Бекер өзүнө бекер суу берилет мындан ары өмүр бою. Бирок алда бекер жерин берди. Мындай көмөк көрсөтүп элдер айыл өкмөттү кеңешти колдоп турса, мен ойлойм алдыда чоң иштер болуп турат. Айтсаңыз, бул эми канча населенияны камсыздайт? Жалпы эми 6000 кишиге жетет деп расчет кылып беришти. Буга чейин шаар камсыз кылчу сууну. Аймактарды өнүктүрүүнүн алкагында 2023 жылга чейин өлкөнүн бардык айылдарын таза суу менен камсыз кылуу боюнча максат коюлган. 2018 жылы Кыргызстан боюнча 653 айылдын ичинен 69 айыл, ал эми 2019 жылда 44 айыл таза суу менен камсыздалган. Гүлжан Абдразак кызы, Бектур Калыков, Ош Бирим жаңылыктары. Каракол шаарындагы облустук ички иштер башкармалыгында 1000 жолдон туурасын танда аттуу маалыматтык профилактикалык акция өттү. Быйыл аймактарда өспүрүмдөргө карата жасалып жаткан зордук зомбулукту болтурбоо жана балдар арасындагы кылмыштуулукту азайтуу максатында иш-чаралар уюштурулду.
Акцияга мектеп окуучулары, ата-энелер жана мугалимдер катышты. Негизги максаты болсо өспүрүмдөрдү туура жолду тандоого багыт берүү. Өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту азайтуу жана болтурбоо максатында уюштурулган маалыматтык профилактикалык акцияга 10 мектептен 100дөн ашуун окуучу катышты. Статистикага таяна турган болсок, укук бузуулар өзгөчө мигранттардын балдар арасында көп катталат. Укук коргоочулар өспүрүмдөргө туура маалымат берүү аркылуу кылмыштуулукту азайтуу мүмкүндөшөт. Бүгүнкү күндө бизде Кыргызстандан 286 миңден ашык мигранттын балдары бар. Анын ичинен внутренний, внешний мигрант деп эсептелет. Биз 585 штаб түзүлгөн, ошонун ичинен ошо балдарды аныктап, бизде жана списочный учетко алып жумуш өткөрүп атабыз ошо балдар менен. Ааламдашуу мезгилиндеги көп багыттын жана маалыматтын арасынан туура жолду тандоо өспүрүмдөр үчүн кыйынга турууда. Бул учурда балдарга тийиштүү көңүл буруу негизги маселе. Жалгыз гана укук коргоо органдары же болбосо мектеп администрациясы эмес, ар бир ата-эне өз баласынын жүрүм-турумун көзөмөлгө алуусу шарт. Ар бир мектепте эле, шаар мектептеринде, үй бүлөлөрдө балдарга карата зордук зомбулуктар көп болуп жатат. Мен ойлойм, ушу балдарды тарбиялоодо ата-энелердин дагы милдети көп. Анткени тарбия үй бүлөдөн башталат деп ойлойм. Негизи мектептерде ошо зордук зомбулук болгондо мугалимдерди гана басып калбастан ата-энелер дагы ушундай акцияларга катышып, маалымат алса жакшы болот деп ойлойм. Акциянын өзгөчөлүгү балдардын спортко, чыгармачылыкка кызыгуусун арттыруу менен өздөрүн өнүктүрүүгө аракет жасоого шыктандырды. Эгерде баланын кыла турган иши болсо, кылмыштуулукка дээрлик убактысы болбой тургандыгы түшүндүрүлдү. Недавно основали проект «Твори добро, Каракол». «Твори добро, Каракол» помогает также молодежь города Каракол, принимает активное участие. Мен 2019 жылдын декабрь айында Каракол шаарына жакшылык кыл, жардам бер деген аталышта долбоор иштеп чыккам. Учурда менин командамда 20дай ыктыярчы бар. Биз балдар үйүнө ар кандай жардамдарды көргөзүп келебиз. Керектүү дары-дармектерди алып беребиз. Ар кандай иш-чараларды уюштурабыз. Биз ыктыярчылар жөн гана башкаларга жакшы жагынан мисал болуп, элге жардам көрсөткүбүз келет. Бош убактыңыздар болсо, биздин катарга кошулууга чакырам. Бүгүнкү акцияга келгеним ушу Караколдогу жаш балдардын, кыздардын ушу спортко келишин каалайм. Спорт менен машыкса бош убакыт калбайт, тренировкага келип турат. Мамлекеттик саясаттын бирден бир приоритеттүү багыты балдарга кам көрүү, колдоо жана кылмыштуулукту болтурбоо. Аталган акциядагы окуучуларды мыйзам бузуулардан жана баңгиликтен оолак кылуу максатын көздөгөн. Балдардын жаркын келечеги ийгиликтүү коомдун көрсөткүчү болгондуктан акция оң натыйжасын берээринен үмүт артууга болот. Данагүл Алиева, Жакшылык Чортонов, Ош Бирим, Ысык Көл облусу. Бүгүнкү программабыз мына ушундай кабарлардан топтолду. Алдыда спорт жаңылыктары болмокчу. Аман туруңуздар.